Заманбап жана кызыктуу кесиптер жөнүндө көбүрөөк маалымат билгиңиз келеби? Биз бул рубрикабызда өз кесибинин мыктыларына актуалдуу жана кызыктуу суроолорду беребиз. Алар болгонун болгондой айтып беришет. Сиз Бизон медиа порталынын бизден 10 суроо рубрикасын көрүп жатасыз. Мен атым Рахматова Гульмира. Мен Бишкек шаарындагы номер 70 мектеп гимназия окуу тарбиялык комплексинде жогорку класстарда кыргыз тили жана адабият сабагынын мугалимимин. Азыр эстесем, ушул мектепте башталгыч класстарда окуп жүргөндө ушул мугалимимди жакшы көрүп калып, ушул мугалим болгум келчү да, абдан ушу кыялданчумун. Андан кийин мектепти бүтөрдө аны унутуп калыптырмын, бирок ушу жашоо шарты менен ушу мугалимдик кесипти аркалап калдым. Бирок ушу мектепте окуп жүргөндө кыргыз тили адабияты мугалимибиз дагы эң мыкты мугалим болчу. Ал дагы түрткү болду окшойт. Алгачкы сабагымды такыр унутпайм. Анткени мен ушундай коркуп, сүрдөп, эмне деп сүйлөрүмдү билбейм. 7 класстын окуучуларынын баары мени карап турат. Мен кандай өзүмдү алып жүрөрүмдү, эмне деримди билбей коркуп туруп калдым. Анан ошондо ошол эле жана кыргыз тили адабияты мугалимимди эстеп, ал кантип сабак алып барганын эстеп, анан аны туурап сабак өтүп баштадым. Анан сабак өтүлүп кетти ошону менен. Онлайн окутуунун оң жагы бул биз азыр ушу жанагы пандемиядан сактаныш үчүн онлайн окуп жатабыз. Анан жөн эле отурбай баягы балдар окуп атат. Аралыктан окуп билим алып атышат. Ошол эле учурда биз аралыктан окутууну жандандырдык да. Бизде Кыргызстанда буга чейин мындай тажрыйба болгон эмес, мектептерде өзгөчө. Биз эми бул учурга да даярдана баштадык да, алдын ала. Терс жактары жана окуучуларды көрбөйбүз, окуучуларды кармап көрбөйбүз, жакын сүйлөшө албайбыз, сагынганыбыз окуучуларды. Окуучулар дагы суроону көп беришет. Качан мектепке барабыз, качан окуу башталат мектепте деп. Анан мен дайым ушуну жооп берем. Мектеп силерди күтүп жатат. Мугалимдер биз силерди күтүп жатабыз. Качан окуйт дегенде эле силерди тосуп алабыз кубанып деп айтам. Эми мен экини көп койбойм чынын айтканда. Экини таптакыр эле бала, такыр эле окубай, айла жоктон эле коесуң да, акыркы чекитине жетип калгандай эле. Анан мен окуучуларым дайыма эки алганда менден сурайт. Мен айтам, анткени бул экини оңдосоңор болот деп. Анан ошол суроону дайыма беришет. Кантип оңдосом болот деп. Анан ошол кантип оңдой турган жолдорун айтып берем. Окуучу мугалимге ишениш керек деп ойлойм. Окуучу мугалимден коркпош керек. Оюн айтыш керек. Өзгөчө класс жетекчи менен окуучунун ортосунда мамиле жакын адамдай болуш керек. Класс жетекчиси аларды сезиш керек, окуучуларды. Бул башкача болуп калыптыр, буга эмне болгон деп ойлонуп, анан жакындатып алып, сабактан кийин алып калып сүйлөшүш керек. Ар бир окуучуга көңүл буруш керек. Ар бир окуучунун ичинде болгон уйгу сезимдерин, анан кандайдыр бир үйүндө көйгөй болуп калса, ошону да сезиш керек да. Анан ата-энесине байланышка чыгыш керек. Окуучу менен мугалимдин ортосунда ачык, бири-бирин түшүнгөн, ишенимдүү мамиле болуш керек. Биздин айлыгыбызды былтыр көбөйткөн, жакшы эле көбөйдү. Биз ыраазы эле болуп иштеп атабыз. Бирок бүгүнкү күндө баягы кымбатчылыкка дуушар болдук. Баары кымбаттап баштады. Ошол учурда биздин айлыгыбыз азайгандай сезилип баштады да. Бүгүнкү күндө дагы көбөйтүп койсо жакшы эле болмок.
Бун боюнча ушул аралыктан окутууда ушу сезилбедиби, биз аралыктан окутууга даяр эмес болчубуз. Биздин эч кандай телесабактарыбыз да жок болчу, электрондук порталдар, жүктөмдөр да азыраак болчу. Азыр даярданып баштадык да. Ушул дүйнөлүк практикадан алганда, башка өлкөлөрдүкүнө караганда биз ушу кичине артта калганбыз окшойт да, бир баскычка. Мыктуу окуучу дайыма сабакка даяр болуш керек. Ал сабак аткарбай калган кандайдыр бир себептери болбош керек. Ал сабакка даяр болуш керек. Ал кызыгуу менен сабакта дайыма колун көтөрүп, түшүнүп, активдүү катышыш керек сабакка. Эми башка мектептерде билбейм. Биздин мектепте тарбиялык завуч бар. Тарбиялык завучтан тышкары соцпедагог бар. Андан тышкары психологдор бар. Андан тышкары бизде ушу атайын жаш балдар менен иштеген инспектор кызматкери бар. Ошолордун баланын көйгөйүнө жараша ушул 4 адам кызматкердин бирөөсүнө кайрылабыз. Болбой калса баарына кайрылабыз. Алар жардам берет, сүйлөшүшөт. Ушу мугалим болом деген жаштар көбүрөөк болсо экен. Мугалимдик кесипти аркаласаңар, бул эң жакшы кесиптердин бири. Биринчиден айлык акы аласыңар. Экинчиден ушу жакшы мугалим болсоңор, окуучуларыңардан, ата-энеңерден дайыма алкыштарды аласыңар, ыраазычылык билдиришет алар. Ошого татыктуу мугалим болсо, ошондой мугалим болуп иштесеңер, жакшы болот. Мугалимдик кесипти аркалагыла. Заманбап жана кызыктуу кесиптер жөнүндө көбүрөөк маалымат билгиңиз келеби? Биз бул рубрикабызда өз кесибинин мыктыларына актуалдуу жана кызыктуу суроолорду беребиз. Алар болгонун болгондой айтып беришет. Сиз Бизон медиа порталынын бизден 10 суроо рубрикасын көрүп жатасыз.